11 каналында жаңылыктардын кечки чыгарылышы күндүн маанилүү жаңылыктары менен Рахматулла Кудайбердиев тааныштырам. Алдыда Азимжан Аскаров өмүр бою абакта калат. Иште Караган Чүй облустук соту аны күнөөлүү деп таап, жогорку соттун мурдагы өкмүн күчүндө калтырды. Ал арада Астанада бүгүн Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдүн экинчи күнү өттү. Коңшу Казакстанда өткөн Сирия кризисин жөнгө салуу боюнча иш-чаранын жыйынтыгы кандай болду? Жана ошондой эле Түркмөнстанда Борбор Азиядагы эң ири делген оорукана тургузулууда. Президент Курбангулы Бердимухамедов оорукананын курулушу менен таанышып чыкты. Эми булар тууралуу кененирээк. Бүгүн Чүй облустук соту Аскаровго карата өкүмүн жарыялады. Ошентип, укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин караган Чүй облустук соту аны күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыраткан жогорку соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Өкүмдү Чүй облустук сотунун комиссиясынын төрагасы Кыдык Жунушалиев окуду. Биротоло Аскаров Азимжан өмүр бою эркиндигинен ажыратылсын, мүлккө мамлекеттин пайдасына камсызылансын. Өкүмдүн калган бөлүгү өзгөртүүсүз калтырсын. Жабырлануучунун өкүлү Бечелованын жактоочу Абдулакимовдун апелляциялык даттануулары канааттандыруусуз калтырылсын. Өкүм жарыялаган учурдан тартип мыйзамдык күчүнө кирет. Өкүм көзөмөл тартибинде Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна даттаналышы мүмкүн. Сот өкүмүнө каршы Аскаровдун жактоочулары өкүмдү жокко чыгаруу боюнча дагы жогорку инстанцияларга арызданаарын билдиришти. Ал эми Аскаров сот өкүмүнөн кийин журналисттерге ачкачылык жарыялай турганын маалымдады. Эске салсак, Азимжан Аскаров 2010-жылкы июнь коогасында массалык жаңжал уюштурган, милицияны өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган болчу. Расмий маалыматтар боюнча 2010-жылдагы июнь коогасында 442 адам каза болгон. Теманы студия ичинде маек менен улантабыз. 11 каналында бүгүн конокто саясатталдоочу Бердибек Жумабаев. Саламатсызбы? Азимжан Аскаровдун мурдагы өкүмү күчүндө калды. Өткөн жылы апрелде Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети ал мыйзамсыз камакта отурат деген негизде бошотууну Кыргызстандан талап кылган эле. Бул чечим менен Кыргыз бийлиги эл аралык уюм чечимин кулак сыртында калтырды десе болобу? Эми анын артын кандай болот? Ошол эле Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин бул чечимге реакциясы кандай болушу мүмкүн? Бул учурда абдан эле туура деп эсептейм. Чечимдин өзүнүн күчүндө калышы, анткени Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун чечимин жокко чыгарууга эч мынакысы жок. Референдум менен гана жокко чыгарса болот да. Ал эми мына президентибиз болсо акыркы өзүнүн аракети менен Конституцияны кайра оңдоп түзөп, жаңы пункттарды, статьяларды киргизгени туура болгон экен. Мына алдын алганда, мына азыр болсо атайын конституциябызда пункт бар. Өзүбүздүн конституция өзү биринчи орунда турат. Ал эми Бириккен Улуттар уюмунун бөлүмдөрүнүн кийлигишүүсү эл аралык конвенцияга ылайык болуш керек. Бул биринчиден, экинчиден мынакей абройлуу жаңы президент келди Америкада. Трамп деген болсо, биз башка элдин ишине кийлигишпешибиз керек. Ар бир эл өзүнүн иши менен алек болушу керек. Анан биз өзүбүздүн ишибиз менен алек бололу деп атат. Бул жагынан алганда дагы азыр деги эле дүйнө азыр кандайдыр бир демократиянын чыныгы демократияга баратат десек болот. Негизи эле Азимжан Аскаровго карата сот жараяны өтө узакка созулуп кетти. Ал киши кайсы бир деңгээлде июнь коогасынын эң белгиси да болуп калгандай, кесиби боюнча укук коргоочу Азимжан Аскаровго байланыштуу иш эмне үчүн чуулганды болуп жана өтө саясатташып кетти деп ойлойсуз? Бул өзү ошо эл аралык күчтүү башка эл аралык уюмдардын кийлигишүүсү деп эсептейм. Анткени Кыргыз Республикасында өз убагында чечим кабыл алынган. Жогорку сот дагы өзүнүн акыркы чекитин койгон бул ишке. Буга мындан кийин кийлигишүүгө эч кимдин акысы жок эле чындыгында. Туура Бириккен Улуттар уюмунун атайын бөлүмдөрү эгерде негиздеп бере алса, жана ал негизин болсо биздин Конституциялык палата карап көрүп туруп эгерде туура деп эсептесе, анда бир жөн. Биз андай окуяга азыр туш келе элекпиз. Ошондуктан азыркы убактагы процесстин өзүнүн
туура нугунда жүрүп жатат деп эсептейм. Кыргызстан былтыр ушул Азим Жанаскаров айыпталып жаткан июнь коогасына байланыштуу дагы бир эл аралык уюм ЭККУ менен Кадыржан Батыровго байланыштуу араздашты эле. Анда аталган уюмдун өлкөдөгү макамын төмөндөтүүгө чейин баруу тууралуу сөздөр болгон. Бириккен Улуттар уюму ЭККУ менен июнь коогасына байланыштуу араздашуулар болуп атат, бирок Кыргызстан өзү ал улут аралык жаңжалдарды толук иликтөөгө алып ишти аягына чыгара алдыбы? Ал окуяларда күнөөлүүлөр баары өз жазаларын бергенге бийликтин чамасы жеттиби? Эми булай деп атат, ал суроо албетте ушул багыт боюнча Кыргыз Республикасынын бийлигинин аракеттери мен туура деп эсептеймин, мен колдоймун. Албетте бул жакта эми кемчиликтер бар. Чыныгы баягы биздеги болгон абдан кейиштүү окуялардын чыныгы күнөөлүүлөрүн таап, аларды жазага ала элек. Бирок бул өзү эми абдан көп күчтөрдүн аралашуусуна байланыштуу. Бул созулуп атат. Бул маселени деле менимче бара-бара туура ушундай эле нукта чечилет деген ойдомун. Табылып, таап, алар өздөрүнүн жазасын алат деген ойдомун. Бүгүн Астанада Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдүн экинчи күнү жыйынтыкталды. Ага Сириядагы оппозициялык жана өкмөттүк делегация катышууда. Ошондой эле ага Орусия, Түркия, Иран жана АКШ өкүлдөрү ортомчулук кылып жатат. Айрым эксперттер Сирия боюнча бул сүйлөшүүгө сириялык оппозиция толук кандуу көрсөтүлбөй калды деп жыйынтыгынан күмөн санашкан эле. 11 каналында Астанада болуп жаткан Сирия боюнча сүйлөшүүлөр темасын редактордук талдоо менен улантабыз. Каналдын баш редактору Элеонора Сагындык кызы бул сүйлөшүүлөр туурасында азыр бизге саресеп салып берет. Элеонора, айтсаңыз, кече бүгүн өтүп жаткан Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдө оппозиция тараптан таасирдүү топтордун бул сүйлөшүүгө катышпай калгандыгы айтылууда. Алалы Ахрар аль-Шам аттуу Сирияда салмагы бар оппозициялык топ бул сүйлөшүүлөргө келген эмес экен. Сириялык оппозициядан 14 топтун өкүлдөрү катышып атат делүүдө. Алар кимдер, ушуларга саресеп салып бересизби? Рахматулла, рахмат сизге. Ушул Астанада өтүп жаткан Сирия боюнча сүйлөшүүлөргө оппозициядан, Сирия тараптан 50 чакты киши келгендиги белгилүү. Жана бул адамдардын көпчүлүгү ушул Сирияда өкмөттүк күчтөргө каршы иш алып барган 14 топтордун өкүлдөрү болушат. Бирок ошентсе дагы сиз башта белгилеп өткөндөй, туура Сирияда баягы салмактуу делген Аль-Ахшам уюмунан өкүлдөр бул сүйлөшүүгө келбегендиги айтылып жатат. Бирок ошентсе дагы бул уюм менен коалицияда турган Сакар аль-Шам уюмунан өкүлдөр бул сүйлөшүүлөрдө баягы көрсөтүлдү жана катышып жатат. Казакстанда өтүп жаткан ушул Сирия маселеси боюнча сүйлөшүүлөр тууралуу кече ошо Казакстандын стратегиялык илимий изилдөөлөр институтунун директору Ерлан Карин өзүнүн Facebook баракчасында пост жазды жана ал жерде ушул оппозиция тараптан келгендердин көпчүлүгү тикелей түрдө болобу же кыйыр түрдө болобу негизинен Анкара тараптан колдоого ээ болгон оппозициялык күчтөр экендигин айтты. Бирок ошондой эле ушул оппозициялык делегациянын курамында Сауд Арабия жана АКШ тарабынан колдоого ээ болгондагы топтор келишкен. Негизинен ушул Сириядан келген оппозициялык делегацияда көрсөтүлгөн топтор ушул тапта Сирияда Дамаск, Латакия, Хама, Идлиб жана Алеппо провинцияларын көзөмөлдөгөн топтор экендиги айтылууда. Ошондой эле бул сүйлөшүүлөргө ушул Орусиядан, сиздер билгендей Түркиядан жана Ирандан расмий делегациялар келишкен. Бирок бул жерде белгилей кетүүчү нерсе, АКШ бул сүйлөшүүлөргө бул жолу атайын делегациясын жөнөткөн жок. Буга чейин АКШнын мамлекеттик департаменти ушул күндөрү АКШнын өзүндө ушул жаңыдан шайланган президент Дональд Трамптын инаугурациясы өтүп жаткандыгына байланыштуу ушул АКШ Сирия боюнча Астанада өткөн сүйлөшүүлөргө өз чабармандарын жиберген жок деп түшүндүргөн болчу. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы ушул Сириядан келген өкмөттүк жана оппозициялык делегация канчалык тил табыша алат, ошондон көз каранды эмеспи. Буга чейин алар тикелей жолугуша электиги айтылган. Негизи эле бул сүйлөшүүлөрдө оппозиция тараптан сүйлөшүүгө ким катышат, кимдер тандоо жүргүзгөн? Ооба, ушул Астанада өткөн Сирия маселеси боюнча сүйлөшүүлөргө ушул Сириядан оппозициялык топторду ким тандаган деген маалымат боюнча маалымат булактарын карап чыктым. Ачык маалымат булактарына таянсак, ушул Орусия, Иран, Түркия мамлекеттери Астанада сүйлөшүүлөргө Сирия тараптан оппозициядан ким келет аныктаган. Жана ушул эксперттердин маалыматы боюнча ушул
топторду аныктоодо дагы ушул негизги оюнчулар дейбизби же болбосо сырткы күчтөр дейбизби ушул Сирия маселесинде кызыктар болуп жаткан негизги өлкөлөрдүн ортосунда дагы бир аз пикир келишпестиктер байкалган. Айталы Түркия ушул Сирияда жашап барган демократиялык союз Күрд партиясынын өкүлдөрүнүн бул сүйлөшүүлөргө келишине каршы чыккан. Ошол эле убакта Иран болсо ушул Астанадагы сүйлөшүүлөргө АКШ тараптан толук кандуу мүчө катары катышышына каршы чыгып, ошо жыйынтыгында АКШ тарап бул сүйлөшүүлөрдө жөн гана сереп салуучу макамында катышып жатат. Ооба, ушул Астанада өткөн сүйлөшүүлөр 2 күнгө созулат деген. Биринчи күндө ушул сүйлөшүүнүн катышуучулары жөн гана жолуккан болчу, ал эми экинчи күнү ошо негизги талкуу болот деп күтүлгөн. Ошо түшкө карата маалыматтарга караганда ушул Астанадагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча жалпы жыйынтыктоочу документ алдын ала даярданды жана ага ушул шейшемби күнү кол коюлат делген. Азырынча бизге белгилүү маалыматтар ушундай, бирок белгилей кетүүчү нерсе ушу тапта Астанадагы Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдү жеринен чагылдырып жүргөн кыргызстандык журналист бар. Алия Райымбекова аттуу биздин журналист кыз учурда түрк басылмалары үчүн ушул Астанадагы Сирия боюнча сүйлөшүүлөр чагылдырып жаткан экен. Биз ушул журналист менен байланышка чыктык жана бүгүнкү күндүн жыйынтыктары боюнча ал бизге төмөндөгүчө маалыматтарды берди. Астанада 2 күнгө созулган Сирия боюнча сүйлөшүүлөр аяктады. Сүйлөшүүлөрдүн негизги темасы Сириядагы ок атууну токтотуу келишимин бузбоо түздү. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Казакстан тышкы иштер министри Кайрат Абдырахманов атайын чечимди окуду. Ал чечимге ылайык Россия, Түркия жана Иран Сириядагы ок атууну токтотуу келишиминин аткарылышын 3 тараптуу көзөмөлдөө механизмдерин иштеп чыгуу тууралуу макулдашты. Россия, Түркия жана Ирандын демилгеси менен өткөрүлгөн сүйлөшүүлөргө Сирия өкмөтүнүн оппозициядан өкүлдөр катышты. Мындан тышкары сүйлөшүүлөргө Бириккен Улуттар уюмунун Сириядагы өкүлү Стефан де Мистура жана АКШнын Казакстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Джордж Кролл да байкоо жүргүздү. Астана сүйлөшүүлөрү абдан маанилүү деп айтууга болот. Анткени Сириядагы 6 жылдык согуштун катышуучулары булар Сирия өкмөтү, оппозиция, Россия, Иран жана Турция алгачкы жолу бир столдо жолугушту. Эскерте кетсек, сүйлөшүүлөрдүн биринчи күнүндө 29 декабрда ок атуу келишимин 29 декабрда кабыл алынган ок атуу келишимин бузбоонун жаңы механизмдери талкууланган эле. Кандай механизмдер экени айтылган жок. Сирия өкмөтү жана оппозициясы арасындагы сүйлөшүүлөр демилгечи мамлекеттердин катышуусунда жүрдү. Оппозиция өкүлдөрү ок атууларды токтотууну, блокадага алынган аймактарга гуманитардык жардам жеткирилишин, Иран тарабынан колдоого алынган аскерлердин өлкөдөн чыгып кетүүсүн жана саясий жүйө менен камакка алынган аялдардын бошотулушун талап кылды. Сирия өкмөтүнүн өкүлдөрү жана оппозиция талаптарын Россия жана Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү аркылуу бири-бирине жеткиришти. Эскерте кетсек, кечээ сүйлөшүүлөрдүн биринчи күнүндө эле Сирия өкмөтү оппозициянын карамагындагы айрым аймактарга абадан сокку ургандыгы тууралуу массалык маалымат каражаттарында маалымат тараган эле. Сирия оппозициясынын өкүлдөрү кечээ Түркия, Россия жана Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү менен болгон жолугушуусун ийгиликтүү өткөнүн да айтып чыгышкан эле. Анын жыйынтыгын бүгүн көрдүк. Жаңылыктарды ушул эле коңшу Казакстанда болуп жаткан окуялар менен улантсак, Казакстандын түштүк батышындагы Мангистау облусунун Актау шаарында райондук сот иш учурунда ачкачылык жарыялап жумуш берген компанияга чыгым алып келди деп 28 мунайчыга айып пул салды. Oil Construction Company мекемеси бул жумушчулар үстүбүздөгү жылдын январь айынын 6-сынан 22-сине чейин тамак ичүүдөн баш тартып 3,5 миллион теңге ишканага зыян тийгизгенине даттанып сотко кайрылган. Бул мезгил аралыгында Мангистау облусунда мунай компанияларынын жумушчулары Казакстандын көз карандысыз профсоюздар конфедерациясынын жабылышына каршы ири нааразычылык акцияларын өткөрүшкөн. Сот отурумунда айыпталуучулар жактоочу талап кылышканда сот Жасулан Салиев жарандык арыздар адвокатсыз деле каралышы мүмкүн деп билдирген. Мындан улам мунай компаниянын ишчилери жарыш сөзгө чыгуудан баш тартып, соттун чечимине доо арыз менен кайрыла турган болду.
Ал эми Түркмөнстанда болсо, Борбор Азиядагы эң ири оорукананын курулушу жүрүп жатат. Түркмөн Абад шаарында жайгаша турчу саламаттык сактоо мекемеси 2 корпустан турат, 676 орундуу 5 кабаттуу имаратта оорукананын башкы бөлүмү жайгашат. Анын жанына салынып жаткан 160 бейтапка ылайыкталган 3 кабаттуу инфекциялык бөлүмдүн курулуш монтаждоо иштери аяктап жасалгаланууда. Бул бөлүм медициналык жабдыктар менен да жабдыла баштаптыр. Оорукананын аймагын кыдырып чыккан Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов аталган мекеме бейтаптарды бир гана мамлекеттин ичинен эмес, чет элдик жарандарды өзгөчө кошуна өлкөлөрдүн тургундарын да кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар деп билдирди. Мындан улам мамлекет башчысы чет элдик жарандардын ооруканада жайгаштыруу маселесин чечүү, ошондой эле мекемеге кесипкөй адистерди ишке алуу тапшырмасын берди. Мындан тышкары аймакта тик учактар коно турган аянтча куруу тапшырылды. 11 каналындагы жаңылыктарды улай кабарлардын кийинки бөлүгүндө. Бишкекке 4-чү учкучтун ДНК анализин өткөрүү үчүн биологиялык материалдарды иликтөөгө түркиялык адис келди. Кыргызстанда Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөсү кармалды. УКМК анын үйүн тинтүүгө алууга бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү тоскоол болгонун жарыялады. Кыргызстан тоо лыжасынын жана кышкы спорттун мекени аттуу кайрымдуулук фестиваль өтөт. Андан түшкөн каражат аутизм менен ооруган балдарга көмөк көрсөтүү үчүн жумшалат. Жергиликтүү жаңылыктардан Бишкекке 4-чү учкучтун ДНК анализин өткөрүү үчүн биологиялык материалдарды иликтөөгө түркиялык адис келди. Саламаттык сактоо министрлиги 24 январда аталган адис Республикалык соттук медициналык экспертиза борборунун кызматкерлери менен иштешип, ДНК анализин өткөрүү үчүн материалдар Түркияга жиберилет. Ал арада бүгүн Бишкекте эл аралык авиациялык комитеттин өкүлдөрү кыйраган учактын бөөдө кырсыкка эмне себептен алып келгендиги тууралуу маалымат жыйынын беришти. Ее внимательно изучаем. Кара кутудан алынган маалыматтар абдан көп. Биз бул маалыматтарды иликтеп жатабыз. Бирок бул иш толук жыйынтыктала элек. Мындан тышкары биз бул жерден учак экипажы менен диспетчерлердин сүйлөшүүсүн алдык. Ал диспетчердик магнитофонго жазылып алынган. О переговорах. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Кыргызстанда Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөсү кармалды. Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин маалыматы боюнча 19 январ күнү 1983 жылы туулган Ош облусунун Кара Суу районунун тургуну колго түшүрүлгөн. Анын үйүн тинтүүгө алганда Кыргызстанда конституциялык башкарууну кулатууга үгүттөгөн DVD дисктер табылган. Теологиялык экспертиза анын аталган материалдарда экстремисттик чакырыктар болгонун аныктаган. Кармалган адамга карата кылмыш жаза кодексинин 299 беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө амалдары уланып жатат. УКМКнын билдирүүсүндө аталган жаранды кармоо учурунда анын үйүнөн бир дүйнө Кыргызстан бейөкмөт уюмунун ишмердүүлүгүнө тиешелүү материалдар табылган. Ошондой эле ыкчам издөө иштеринин жүрүшүндө аталган бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү жергиликтүү жашоочуларды чогултуп, кармалган адамдын үйүн тинтүүгө тоскоолдук жаратып, чыр чыгарууга аракет кылган айтылат. Мындай айыптоону уюм четке кагууда. Да, действительно, обыск проводился. Чындыгында эле кармалган жарандын үйүндө тинтүү болгон, бирок маалымат каражаттары ал жакта бир дүйнө Кыргызстан бейөкмөт уюмунун өкүлдөрү болгон, алар тинтүүгө тоскоол болгон деген сөздөр чындыкка дал келбейт. Мен бул иш менен таанышмын. Бул маалымат кайдан кантип чыкканын териштиребиз. Эгер маалымат жалган болуп чыкса, биз УКМК жана маалымат каражатын сотко беребиз. Программабызды улантабыз. Мигранттар үчүн пайдалуу тиркеме чыкты. Анын презентациясын жарыялаган миграция кызматынын маалыматына таянсак, атайын тиркеме Android колдонуучулары үчүн жеткиликтүү болуп, аны Play Market аркылуу аксыз жүктөп алууга болот. Тиркемеде жакынкы чет өлкөлөр менен Евразия экономикалык бирикмесиндеги мамлекеттерге барып ишке орношуу үчүн керектүү маалыматтардын бардыгы камтылган. Мындан тышкары маалымдамада Кыргызстандын чет өлкөдөгү элчиликтеринин байланыш номерлери жазылган. Бүгүнкү күнү биздин изилдөөлөр боюнча дагы бир топ көйгөйлөр бар. Конечно, ал проблемаларды biz миграция кызматы өзүбүздүн сунуштарды даярдап, Евразиястын кийинки жолугушуусуна даярдап киргизебиз. Ошондуктан бул маселелер боюнча биз тыгыз такай иш алып барабыз. Бүгүнкү мигранттын маалымдамасы деген проект эң негизги деп айткан себеби бүгүн күндөн күнгө маалымат технологиялары өзгөрүп атат, күндөн күнгө жаңыланып атат. Маалымат ушунчалык көп, ал маалымат толук жетпегенден кийин мигранттар көп айрым маселелерди толук түшүнбөй,
мигранттар үчүн бир топ проблемалар жаралып атат. Ошондуктан бүгүнкү презентациядан кийин Кудай буйруса баардыгыбыз презентацияны көрүп толугу менен кандай маселелер болсо баягы кошумча сунуштарды айтсак, биздин оюбузча мигрант кайсыл тармак менен иштеше турган болсо, ошол тармактын баардыгы ошол биздин проектке катышып, өздөрүнүн маалыматтарын киргизсе, анда биз мигранттар ошол маалыматты алып эле ошол жерден өздөрүнүн проблемасын чечкенге шарт түзүлүп калат. Ошону менен катар бүгүн ички мигранттар маселеси дагы бар. Бул проект ички мигранттар үчүн дагы. Кайсы жерде жумуш тапса болот, кайсы мамлекетке барса болот, ал жактагы мыйзамдары кантип ал мамлекетке кириш керек, виза кандай ачылат, дээрлик баардык мигранттар үчүн керектүү маселелердин баары камтылган. Уктуруубузду жергиликтүү кабарлар менен жыйынтыктасак, келерки дем алыш күндөрү 8-чи жолу Кыргызстан тоо лыжасынын жана кышкы спорттун мекени аттуу кайрымдуулук фестиваль өтөт. 4-февралга белгиленген иш-чара Тогуз булак тоо лыжа базасында уюштурулуп, андан түшкөн каражат аутизм менен ооруган балдарга көмөк көрсөтүү үчүн жумшалат. Өкмөткө караштуу инвестицияны жана бизнести өнүктүрүү боюнча кеңештин экономика жана финансы жаатындагы эксперти Аскат Сейитбековдун айтымында, уюштуруучулар кайрымдуулук фестивалдан 300 000 сом чогултууну максат кылууда. В пределах 200-250 тысяч сомов. Мындай эсептөө кайдан чыкты деген суроо пайда болушу мүмкүн. Менин оюмча иш-чарага жок дегенде 300 же 400гө жакын адам келет. Алар базадагы каражаттар менен колдонуп ага акчасын төлөшөт. Ал эми Тогуз булак лыжа базасынын тандалып алынышы бекеринен эмес. База бизге чогулган каражаттын баарын которуп берет. Башка тоо лыжа базаларында мындай иш-чара өткөргөнүбүздө талаптар башкача эле. Там были иные условия, они нам давали энную сумму. Эскерте кетсек, уюштуруучулар буга чейин номер 1 балдардын кургагучу ооруканасына, балдардын онкологиялык ооруканасына, ошондой эле республикалык кан борборуна, мындан тышкары Оштогу 2 балдар үйү менен Ак Суудагы аялдардын психоневрологиялык үйү интернатына көмөк көрсөтүүгө үлгүргөн. Иш-чаранын максаты калктын аялуу катмарына кайрымдуулук жардам кылуу, Кыргызстанда кышкы спортту, туризмди өнүктүрүү болуп саналат. Сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Көңүл бөлгөнүңүздөргө ыраазычылык билдирем. Саламатта калыңыздар.